Сен барда жанымда. Эмик, алгач өзү сатууда дагы эмнелер бар экен? Илештирүүчү сөздөр 1 мүнөттүк презентация айтканыңыз жакшы болот экен. Ошондой эле мына контакт түзүүдө сиз таанышуу, билүү дагы экен биздин максатыбыз, жана ишенимге кирүү, ишеним пайда кылуу, Эми сиз мына сырткы келбетиңизден тышкары ошондой эле сиз мына 1 мүнөттүк презентация, сиздин эмне деген сөздөрдү айтышыңыз керек. Бул сиздин 1 мүнөттүк презентацияңыз сиздин эмне боюнча адис экениңизди көрсөтөт жана сиздин ал адамга кандай пайдаңыз бар экен ошону көрсөтүп кетет экен. Жана ошондой эле сиз өзүңүздү эксперт катары сатканга жардам берет экен. Эксперт катары саткан дегенде, эгерде сиз тишиңиз ооруса, сиз сөзсүз түрдө стоматологко кайрыласыз, туурабы? Сиз сантехникке кайрылбайсыз. Ал эми сантехник келип алып сүйлөй берсе, бул ким, өзү ким, мага эмнеге кеңеш берет, бул өзү ким деген мамиле болот, Ал эми сиз стоматолог болуп туруп сунуш кылсаңыз, анда жакшыбы, жаманбы карабастан сизди угат да. Андыктан бул жерде 1 мүнөттүк презентация ошондой сизди эксперт катары сатканы жардам берет экен. Ошон үчүн алдына бул презентацияларды даярдап коюшуңуз керек экен. Кыскача мини презентация да. Бул 1 мүнөттүк презентация дегенде 1 мүнөткө да жетпейт, ал 10 секунд, 15-20 секунд болот экен да. Биринчи 1-5-6 сөз менен сиз ошол кардардын сизге болгон көңүлүн илештирип алат экенсиз. Ошон үчүн илештирүүчү сөздөр деп койсок болот. Демек, саламатсызбы? Мен атым Паланча. Мен Фаберик компаниясында сулуулук, жеңил уборка темасында консультант адисмин дейт экенсиз. Мен үйдөн отуруп көчөгө чыкпай керектүү продукцияларды алууга жардам берем. Ошол темада адисмин. Мен жаштыкты сактап калуу боюнча консультант адисмин. Мен интернеттен жакшы кийимдерди алуу боюнча консультант адисмин. Алдын ала 5-6 шошого мини презентация даярдап коюңуз дагы, кайсы учурда кайсын айтасыз, ошону ойлонуп даярданып коюңуз. Мен экологиялык таза, ден соолукка зыяны жок, кир жуугуч, идиш жуучу, тазалоочу каражаттар боюнча адисмин кеңеш бере алам. Мен косметика, ошондой эле макияж боюнча жардам берчү адисмин. Мына бул фразалар ар кандай ситуацияга, мисалы үчүн кожокелерге мен үйдөн отуруп көчөгө чыкпай керектүү продукцияларды алууга жардам берем. Жакшы тема, бул. Мен жаштыкты сактап калуу боюнча бул 25-30 жаштан башталат. Бул тема боюнча жаштарга бул нерсени айтпайт экенсиз. Мен интернеттен жакшы кийимдерди алуу боюнча бул да жаштарга кызык тема. Экологиялык таза бул боюнча чоңураак адамдар бул жөнүндө көрөк ойлонот. Косметика боюнча, макияж боюнча бул жаштарга кызык. Мына ошол жашка жана адамдардын кызыкчылыгына жараша сүйлөй берет экенсиз. Көбүнчө кайсы адамдар эмнеге кызыгат, ошого жараша айта берет экенсиз. Ушул фразаны айтканыңызда адам, бул адам мага керек окшойт деген мамиле кылат. Уже сиздин сөзүңүз өтүмдүү болуп калат экен. Эми дагы бир максаттардын бири ишенимге кирүү, ишеним пайда кылуу деп атабыз. Аны кантип пайда кылат экенбиз? Адамдар жөнүндө билүү, таанышуу деп атабыз. Кантип пайда кылабыз? Демек, мындай бар экен, адамдарда свой-чужой деген система бар экен. Ошол свой-чужой системасын өтсөңүз, сиз мына свой катары өтүп алсаңыз, анда сизге жылуу, жакшы мамиле болот экен. Свойлорго көбүнчө жол ачык болот, свойлорго жылуу, сый мамиле болот. Мына мисалы үчүн жердештер бири-бирине жакшы мамиле кылат, көбүрөөк бири-бирин колдоп, бири-бирин алган аракет кылат, бири-бирин колдогон аракет кылат. Ошондой эле мисалы үчүн эгерде сиз айталы бир университетте окуган болсоңуз, ал адам да ошол университетте окуган болсо башка мамиле болот, же ошол факультетте. Айталы ошол мектепти бүткөн болсо, ошол райондо жашаган болсо, анда башкача мамиле болот, свой катары. Ошон үчүн тезирээк свой болгону аракет кылыш керек экен. Чужой катары жүрө бербей. Ал эми чужойлорго билесиз, мамиле бир аз башкачараак, катуураак мамиле, көбүрөөк требование болот. Чужойлорго этият мамиле кылабыз. Анткени кичинебизден бизди ата-энебиз тарбиялаган, эмне деп чужойлордон бирөө сунуш кылса алба дейт. Чужой бейтаныш адамдар бирөө сунуш кылса укпа дейт. Ошол нерсе бизге сиңип калган. Ошондуктан биз чужойлорго анча эмес, жакшы эмес мамиле кылат экенбиз. Андыктан сиз тезирээк свой болгонго аракет кылышыңыз керек экен. Мисалы үчүн мен паланча жердемин, же акцентинен байкап калсаңыз, же айткалы сөзүнөн байкап калсаңыз, алайдан болсо, сиз алайдан окшойсуз, мен дагы алайданмын деп айтышыңыз керек экен. Алайдансызбы, ушундайсызбы деп сурап айтат экенбиз. Муну сиздер билесиздер, колдонуп эле жүрөсүздөр. Ошону сиз сатууда да колдонгонуңузда сизге пайдасы тиет экен сөзсүз. Кочкордукмун деп, кочкордон болсо кочкордукмун деп. Өзүңүз болбосо бирөөдө айтсаңыз болот экен. Мисалы үчүн мен эжем дагы алайдан, же мен биздин жездебиз алайдан, ушундай деп ошол жөнүндө кичине сүйлөп койсоңуз, жакшы сөздөрдү айтып койсоңуз, алайдан мындай жакшы жактары бар деп мактап койсоңуз, анда ал сизди дагы свой катары кабыл алат экен. Сиз азыркы учурда окуйсузбу, же иштейсизби, же бала менен үйдөсүзбү деп суроо бердик, мисалы үчүн таанышып атып. Мисалы үчүн бала менен үйдөмүн десе, жакшы, мен эжем да азыр бала менен үйдө. Канча балалуу болуп калдыңыз деп сурайт экен. Чоңоюп калдыбы жана башка. Мисалы үчүн кичүүсү шунчага чыгып калды десе, биздин кичинебиз шунчага чыгып калды. Же эжемдин кызы да азыр аябай ширин, шунчага чыгып калды, аябай ширин таттуу кези деп ошо бала жөнүндө жакшы сүйлөп койсоңуз, ал адам дагы жылуу мамиледе болуп калат, сизди свой катары карап калат. Себеби сиздердин свой катары общий бир жалпы бир темаңыздар пайда болду, жалпы бир кызыкчылык, жалпы бир жакшы көргөн жакшы темалар пайда болду. Ошондо сизди свой катары пайда кыла баштайт экен. Ошондо сизге свой катары мамиле кыла баштайт экен. Комплимент дагы бул жакшы жылуулайт, мамилени жылуулап, сизди свойго тезирээк кошот. Комплимент мамилени жылуулайт деп атабыз. Ушуну сиз комплимент айтууну мүмкүн болсо адат кылып алыңыз. Эми комплиментти эмнеге жана кайсы учурда жасасак болот? Келбетине карата мына жакшы нерсе байкап калдыңыз, жумуш сапаттарын байкап калдыңыз, ошода комплимент жасаңыз. Бул дагы өзүнчө адат. Муну сиз дароо комплимент айта албайсыз. Балким көңүл буруп, комплименттерди айткан аракет кылып, алдын даярданып, буга мен ушинтип комплимент айтсам болот, буга ушинтип айтсам болот деп даярданып койсоңуз, сиз ошол адам менен жолукканда оңой комплимент айта баштайт экенсиз. Анан комплимент айтып жүрүп гана сизди
кыйналат болот экен, сиз ойноп айтып калат экенсиз. Башында бир аз кыйналат экенсиз, ага даярданышыңыз керек экен башында комплимент айтууга да. Мына Азамат экенсиз уже 3 баланы өстүрүп койдуңузбу деп, мына жумуш же жашоодогу сапаттарына же жетишкендиктерине комплимент жасап атасыз. Уже 10 жыл иштеп койдуңузбу банкта, опытный, баалуу ишмер окшойсуз. Болсоңуз керек анда ишканаңызда десек, ооба көп эле жыл болуп калды деп айтат. Ишкер экенсиз да, мен эми эле опыт ала баштадым бизнес боюнча, сода боюнча. Сизден опыт алып турсак болот экен сода бизнес боюнча, кандай дейсиз десек. Жакшы сурап турсаң болот дейт. Уже мына мы как бы свои, биз бир темадабыз деген нерсени айтып атасыз. Бир жактан, экинчи жактан мына анын опытына, анын опытный тажрыйбалуу экенине дагы комплимент жасап атасыз. Сырткы келбетине комплимент жасаганда, албетте сиз чачына, прическасына, макияжына, кийген кийимине, ошо жарашыктуу кийингенине, жарашыктуу макияж болгонуна, жарашыктуу прическа болгонуна комплимент жасасаңыз болот экен. Бирок бул мүмкүн болсо искренне болуш керек. Сиз мүмкүн болушунча искренне кылган аракет кылыңыз. Чындап сизге ошол нерсе жаккан учурда гана комплимент айтыңыз. Эгерде жакпаган нерсеге, туура келбеген нерсе комплимент айтсаңыз, анда бул жалган экени сезилет, адамдар аны сезет. Демек, дежурный комплимент катары кабыл алат экен. Ал эми искренне мына жүрөктөн чыккан комплимент болсо, ал башкача кабыл алынат. Адамдар көп комплимент айтышат, билесиз, андыктан сиз ойлошуңуз мүмкүн, мен элдин баары эле айтат, мен деле айтсам подхалимге окшоп көрүнөм. Эгерде сиз жалган комплимент айтсаңыз, анда албетте сиз подхалимге окшоп көрүнөсүз. Ал эми сиз чындап искренне сизге жаккан нерсени айтсаңыз, анда адам ошону сезет экен. Андыктан сиз искренне комплименттерди айткан аракет кылыңыз, жүрөктөн чыккан, Ошондой эле мындан тышкары сиз өзүнө комплимент жасай албасаңыз, анда косвенный, кыйыр комплимент жасаңыз болот. Косвенный дегенибиз, анын өзүнө эмес, анын жасаган ишине деп айттык уже, анын офисине, анын ишканасына, анын үйүнө жана башкаларга комплимент кылсаңыз болот экен. Анын тандаган окуп аткан китебине комплимент кылсаңыз болот экен. Деги эле комплиментке шултап издесеңиз көп эле чыгат. Анын комплимент жасап атканда мүмкүн болсо эч убакта бүгүн аябай сулуу экенсиз деген комплимент мүмкүн болсо жасабай койгоңуз, аны көп айтышат. Андан көрө сизден жылмайганыңыз аябай сонун көрүнөт экен. Жаман мындай таттуу жылмайт экенсиз, жаман мындай жылуу жылмайт экенсиз деп айтсаңыз окшойт. Анан кийин бүгүн аябай сулуу экенсиз деген нерсе болуш керек. Бүгүн аябай жакшынакай болуп кетипсиз дегенди айтпаңыз. Анда мен кече жакшынакай эмес экем да деген суроо пайда болот. Ошондой айтпаш үчүн сиз кече бүгүн деген теманы айтпайт экенсиз. Жөн эле могул макияжыңыз жаман сонун жарашып туруп, сизди ачып коюп турго жаман сонун деп. Кечеги макияжым ачы эмес, кечеги деле жакшы эле, бирок бүгүнкүсү өтө шикарный экен. Кечегиден өтөт экен деп айтсаңыз, анда ушу башка болот. Эми экинчи кадамыбыз бизде мына кызыгуусун табуу. Контакт түзүп алдыңыз, контактына жылуу мамиле пайда болду, өзүңүз да сатып калдыңыз. Эми сиз ал адам менен сүйлөшүп отуруп, анын кызыгуусун тапсаңыз болот экен. Аны үчүн суроолорго, кардарга суроолорду берип, анын табитин, аны түшүнгөн аракет кылат экенсиз. Эмнеге керек бул? Биринчиден мына кардарды сүйлөтүү үчүн. Кардар канчалык көп сүйлөсө, бизге ошончолук жакшы маалымат дагы болот. Экинчиден ал ачылат, үчүнчүдөн бизге мамилеси дагы жылуулайт. Төртүнчүдөн биз аны угуп атканыбызды сезет дагы, ал дагы көбүрөөк ачылып, сизге жакын болуп, сиздин сунушуңуз дагы угууга даяр болуп калат экен. Мына сүйлөтүү үчүн мына көрөлү, эгерде сиз айталы адамга сок сунуш кылгыңыз келсе, бирок анын пиаласында айталы чай бар. Эми сиз сокту ошо чайдын үстүнө куйсаңыз эмне болот, Ашып ташып кетет биринчиден, экинчиден сок эмес, бир түшүнүксүз бир даам болуп калат, Сок эмес, сокко жакын бир башка эле бир нерсе болуп калат. Аралашма, түшүнүксүз аралашма болот, Ошондой болбош үчүн эмне кылыш керек? Албетте ал пиаладагы чайды төгүп салыш керек, туурабы? Анан ошондой гана биз сокту куюп берсек, же сокту берсек, ал иче алат экен, туурабы? Дал ошондой болот экен, адамда дагы ичинде кандайдыр бир идеялар, кандайдыр бир анын ушул жашоодо же ушул продукцияларды көргөн өзүнүн ичинде бир идеялар бар. Ошону сиз чыгарып төгүп салмайынча, сүйлөтүп төгүп салмайынча, ал эч убакта сиздин сунушуңузду ала албайт экен. Демек, адамдын колунда бир нерсе бар болсо айталы, манжасында айталы бир таш бар дейли, 5-6 таш, сиз ага башка жакшынакай таштарды берем десеңиз, ал таштарды ыргытып салыш керек, таштап же бир жерге салып коюш керек, ошондо гана ал колуна сиз сунуш кылган ташты алат, Продукция сунуш кылганда да ошондой эле болот экен, сатууда дагы, Анын идеяларын, анын пикирлерин толук сүйлөтүп чыгарып салышыңыз керек экен. Анан ошондой эле каршы суроолор каршылык аз болот. Анткени кызыккан темада сиз сүйлөшөт экенсиз. Ошол кызыккан темада сүйлөш үчүн сиз анын кызыгуусун толук менен билип алышыңыз керек экен. Анын табитин, вкусун билип алгандан кийин сиз ошого жараша сунуш кылганыңызда, ошондо сиз попасть в цель, попасть в точку дегендей да, сиз мишенди мына толук түшүнүп алгандан мишенге тийгизе алат экенсиз, Ошондо в точку сиздин сүйлөгөндөрүңүз жана жүрөккө же мээге жеткире сүйлөйсүң дегендер болот, Мына ушул себептен болот экен. Ага кызыккан темасында сүйлөйт экенбиз. Мисалы үчүн, балким ал колготки кийбейт, сиз колготки сунуш кыласыз, жарым саат сүйлөп, балким ал тиш жуубайт, бирок сиз тиш паста сунуш кыласыз, Мына ошол себептен бул жерден сиз мына ошол адамдын табитин, вкусун жана кантип ошол өзүнүн проблемаларын кантип чечип атат, ошону билип, аны ошо жараша сунуш кылган соң болот экен. Ушуну жасаганыбызда убакыт да үнөм болот экен, кардардын көңүлү дагы сизге бурулат экен, анткени ал сүйлөп алды, эми сиз угууга даяр болуп калат экен, Анан кардарды кызыктыруу үчүн да оңой болот экен. Биз ага туура келген сөздөр менен сүйлөйт экенбиз. Анын
вкусуна жараша сүйлөйт экенбиз. Мисалы үчүн айталы, ал кызыл колготки жакшы көрсө, биз кара колготки сунуштала берсек, ал кызыкпайт. Анын ордуна биз кызыл колготки жакшы көргөнүн билип калсак, биз кызыл колготкени сунуш кылганыбыз оңой болот экен. Ошол себептен биз кардарды сүйлөтүп, анын кызыгуусун табууга аракет кылыш керек экен. Кардарды ыраазы кылуу да оңой болот экен, кардарды кызыктыруу да оңой болот экен. Эгерде биз сүйлөтүп билип алсак экен. Анан адам сүйлөп атып, дагы да ада кызыгуу көбөйөт экен. Мына муктаждыгы жөнүндө айтып отуруп, кызыгуу күчөйт, аппетит ачылат. Аппетит приходит во время еды дейт, мына ошол нерсе англичандарда жана орустарда ушул сөз бар, мына тамак жеп атып дагы да жегүүбүз келгени ушунда байкайбыз. Мисалы үчүн курсагыңыз ачпагандай боло берет, бирок жеп атсаңыз, акырын эми убакыт келип калды деп жей берсеңиз, курсагыңыз ачканы ушунда билинет. Мына адам дагы өзүнүн проблемалары жөнүндө сүйлөшүп атып, өзүнүн муктаждыгы, өзүнүн кызыкчылыгы жөнүндө сүйлөшүп атып, ал дагы да ошол нерсени жегиси келип кетет экен да. Мисалы үчүн айталы, чач боек жөнүндө сүйлөп атып, ал чачын боегусу келип кетет экен. Айталы, бет майлар жөнүндө сүйлөп атып, сиз менен сүйлөшүп атып, кантип колдонгонун айтып атып, дагы да колдонгусу келип кетет экен, алгысы келип кетет экен. Ошентип биз анын кызыкчылыгын мындайча айтканда кызытат экенбиз да. Кызытып туруп анан кийин сунуш кылат экенбиз. Ошол себептен дагы бул этап керек экен. Анан ал сүйлөп жатып, ошондой эле баасына макул боло баштайт экен. Ошол продукциянын баасына, ошол продукцияны алууга макул боло баштайт экен. Чындап эле керек экенине ынана баштайт экен, ошону көрө баштайт экен, сезе баштайт экен. Андыктан биз ушул этапты сөзсүз түрдө жасашыбыз керек экен. Анан көбүнчө жаңы сатуучулар көбүнчө продукцияны качат этишет да, продукция жөнүндө бүт билиш керек, продукция жөнүндө бүт билиш керек дейт да, билген жакшы. Бирок анан кийин ошол жөнүндө гана сүйлөй баштайт. Ал эми кардардын кызыгуусу жөнүндө, кардардын пикири жөнүндө сүйлөбөй калышат. Ошол катаны кетишет, анан кийин көп сата албай калышат. Ал эми чынында биз эмне кылыш керек экен? Кардардын проблемасын, муктаждыгы жөнүндө көрөк сүйлөшүш керек экен. Анан ушундай биз продукцияны билсек, ошол муктаждыгына жараша ошол продукцияны сунуш кылат экенбиз жана проблемасына жараша.